Гүлмира Убакеева Москва районундагы Айыл жаңылыгы гезитинин башкы редактору, журналисттер союзунун мүчөсү жана 2015 жылдан баштап генералдар дүйнөдөгү тынчтык үчүн эл аралык ассоциациясынын Чүй облусу боюнча координатору. Ал Москва районунун активдүү ар тармактагы айымдарын топтоп, аймактагы диний экстремизмге каршы көптөгөн маанилүү иш-чараларды, семинарларды өткөрүп келет. Өзгөчө мектептерде окуучуларга айыл жеринде кыз келиндерге радикалдык көз караштардын айырмачылыктарын, анын терс таасирин айтып түшүндүрүү иштерин акыркы 6 жылда байма-бай жүргүзүүдө. Айым эмне? Айым бул бирөөнүн үй бүлөнүн жары. Ал өзүнүн жолдошунун кандай багытта кетип бараткан биринчи кезекте ошол жары белгилейт да. Ал аны башка багытка бура алат. Андан кийин айым ким? Бул айым бул бирөөнүн эжекеси, сиңдиси. Демек ал өзүнүн коомдогу ролун аткарып, баягы бир гана эже, сиңди, эне болбостон ал айымыбыз бизде дагы ким? Ал коомдук ишмер. Демек айымдарыбыздын ролу бул диний экстремизмге каршы турда эң чоң. Биз баардык кайсы жерде иштебейли, баардык тарапта өзүбүздүн ролубузду аткарсак, бул диний экстремизм түп тамырынан бери жоюлат эле деп ойлойм да. Диний экстремизм акыркы мезгилде үй бүлө ичинде тамырлашып, ар кандай коркунучту жаратып келе жатканын расмий билдирүүлөр тастыктап келет. Ага жакында Ирактан алынып келген өспүрүмдөрдүн тагдыры так далил. Ушул себептен мыйзамсыз жана ислам динине дал келбеген жат көрүнүштөрдөн сактануунун эң биринчи кадамы аялдарды колго алып түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Бул багытта Москва районунун активдүү апалары жеринен туура маалыматтарды таратуу менен айымдарга акыл насааттарын айтып, жолугушууларды өткөрүп келишүүдө. Биз ушу диний экстремизмге абдан эле каршыбыз. Ушу барган жерибиздин баарына айтып атпаймынбы, ушундай ушу жагынан көп басым жасап, жаштарга, балдарга, энелерге дагы ушундай чогулуштарды өткөрөбүз. Өзүбүздүн кийимибизди, өзүбүздүн улуттук байлыгыбызды көтөрбөсөк, бизди ким көтөрөт? Биз мындай кылбасак, биз ошо экстремизмге жака ооп кетсек, биз вообще Кыргыздын каада салты биз даже жоюлуп кетишибиз мүмкүн деген коркунуч бар. Дин бул ыйман. Динди баардыгыбыз эле жакшы түшүнөбүз. Ыйман бул дин. Ыйманда болсун, бирок экстремисттерге кошулуп кеткендери жакшы эмес. Биз дагы Айлапада өзүбүздүн бир туугандарыбыз менен жалпы журтчулук менен иштеп жатабыз, колго иш кылып жатабыз. Экстремизм токтоп калса, аябай бакыт жашоо болот деп ойлойм. Диний экстремизмдин алдын алуу максатында ар айылдын айымдары менен биргеликте райондун мамлекеттик администрациясы тарабынан дагы бекитилген пландар боюнча иш-чаралар өткөрүлүп келет. Москва району боюнча диний экстремизм боюнча көп иштерди алып барабыз. Мисалы үчүн бизде 32 мечит бар. Ошол боюнча баягы имамдар менен баары менен жолугуш өткөргөнбүз. Эң эле негизгиси булардын баягы ушу мечиттердин документаштырылган андай агентство по религии деген бар. Ошол жерге каттап, имамдардын баарын билим сапатын текшерип, кимси кандай билим алганын, ошол анткени булар имамдардан бүгүнкү күндө баягы көп милдеттер бар. Биз аялзаттарга көп кайрылуу кылабыз. Алар менен да иштерди алып барып атабыз. Алардын арасында биздин чоң апалар бар, жаш келиндер бар. Алардын дагы баягы салымын кошуш үчүн, анткени алар энелер, эжекелер, алардын деле сөзү жакшы өтөт. Ошолор менен жакшы иштерди алып баратабыз бүгүнкү күндө. Диний экстремизмдин терс таасирин калкка жеткизүүдө Москва районунун айымдары алгылыктуу иштерди алып барышууда. Ага 2015 жылдан бери тынчтык сакчылары мектебинин Садовая жана Беловодская айыл аймактарында ачылышы далил. Аны менен бир катарда райондогу аялдардын демилгеси жардамы менен диний радикализмге каршы түшүндүрмө багытындагы видео тасма дагы тартылып ишке ашкан. Мурат Жолкеев, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.